За что? Неге тартып болбойт? Коюп берчи. Мына бактарды тартып алат видеого. Айтпайсыңар болчу. Бишкектин 1-май райондук сотунда Лимонти кайманаты бар Крим авторитет Алмазбек Сулаймановдун өлүмү боюнча соттук отурум уланды. Кеңешме бөлмөсүнөн чыгып бараткан судья Мирлан Термичиков чечимди окуп берди. Ага ылайык айыпталуучунун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Буга ачууланган Талгат Шамиев сот залында оозун зым менен тигип алган. Мындан тышкары соттолуучу ачкачылык жарыялады. Лимонтинин өлүмү өчпү же эригишпи? Нарында Лимонти аттуу кайманаат менен таанымал Алмазбек Сулайманов киши колдуу болду. Милициянын маалыматына караганда кылмыш 28 мартта Нарын шаарында болгон. Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тараткан маалыматта Крим чөйрөнүн өкүлү катары саналган Алмазбек Сулаймановдун өлүмү менен аяктаган окуя 28 мартта Нарын шаарында Таламандын тал түшүндө тажилдетине байланыштуу өзгөчө кырдаал режим иштеп жаткан учурда болгон. Милиция кабарлагандай, шаардын борбордук бөлүгүндө Toyota Passo автоунаасы менен Lexus 570 үлгүсүндөгү машина жол кырсыгына кабылган. Андан соң 2 айдоочу уруша кетип, бири экинчисине бычак сайган. Нарын шаарынын 1995-жылы туулган тургуну киши өлтүрүп алдым окшойт. Мына алып келдим деп милицияга өзү келген. Бул факты кылмыштар менен жоолуктардын бирдиктүү реестерине катталып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө, деди аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Кундуз Эсенгулова. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Улан Аалиев өлгөн киши Алмазбек Сулайманов болгонун бышыктады. Милициядагы өздүк булактар Сулаймановго 1990-жылдары өлтүрүлгөн кылмыштуу топтун Имаш аттуу мүчөсүнүн уулу өч алуу максатында кол салган болушу ыктымал деп божомолдошууда. Лимонти деген ким? Лимонти деген кайманааты менен белгилүү Алмазбек Сулайманов 1971-жылы Нарын облусунда туулган. 1997-жылы ал Нарында 2 кишини мыкаачылык менен өлтүргөн деген шек менен камакка алынган. Ошол кездеги гезиттердин жазганына таянсак, Сулайманов 90-жылдары Крим чөйрөдө таасирдүү орду бар Имаш Шамиев менен тирешип жүргөн. Натыйжада Сулайманов баштаган кылмыштуу топ Шамиевди жана анын жакын досу Шадыбек Апсалиевди кыйнап, атып өлтүрүшкөн. Андан соң алардын сөөктөрүн өрттөп, Нарын дарыясына ыргытып жиберишкен. 1998-жылы милиция Алмазбек Сулаймановду Казакстандын Алматы шаарынан кармап келген. 1999-жылы Сулайманов кылмыш жаза кодексинин курал-жаракты мыйзамсыз алып жүрүү жана сактоо жана атайлап киши өлтүрүү беренелери менен айыпталып, Нарын райондук соту аны атууга өкүм чыгарган. Бирок кийин өлүм жазасына мораторий жарыяланып, Сулайманов 30 жылга күчөтүлгөн тартипте түрмөгө кесилген. 2008-жылы апрелде номер 27 колониянын жетекчилигинин өтүнүчү менен ден соолугуна байланыштуу кургак учук Аламүдүн райондук соту Сулаймановду мөөнөтүнөн мурда абактан бошоткон. Бирок башкы прокуратура бул иш боюнча атайын иликтөө жүргүзүп, 2011-жылы Сулаймановго эл аралык издөө жарыялаган. 2013-жылы ал кайрадан Алматы облусунда кармалып, Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Кийинчерээк Сулайманов Нарын шаарындагы жатак абагына чыгарылып, ошол жакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Крим чөйрө тууралуу жазып жүргөн журналист Себетей Талас уулунун айтымында 90-жылдары Бишкек Тургар жол аркылуу Кытайдан товар ташыган соодагерлерден Нарындын рекеттери салык чогултуп турушкан. Журналист белгилегендей, 90-жылдары аймактагы Крим чөйрө кылмыш дүйнөсү жана спорт дүйнөсү деп 2 жаатка бөлүнүп турган. Облустугу беделдүү спортчулардан куралган топтун башында эркин күрөш боюнча спорт чебери Болот Ибраев туруп, Алмазбек Сулайманов анын ишенген жигиттеринин бири болгон. Ал эми кылмыш дүйнөсү тобу Имаш Шамиевди Нарындын смотрящий кылып дайындаганы. Мына ушундан кийин 2 топтун тиреши башталганы айтылып жүрөт. Алар кан жолдон каракталган салыкты талашкан.
Мунун жыйынтыгы Шамиевдин жана Абсалиевдин өлүмү менен аяктаган. Бул кылмышка спорт дүйнөсү тобунан 20га жакын спортчу катышканы белгилүү болуп, сот Ибраевди да 13 жылга кескен. Калгандары да сот жообуна тартылган. Семетей Талас уулу буларды айтып берди. Булар Имашты жана Шадыбек деген досун Нарын шаарындагы үйүнөн алып чыгып, алгач ат башы тарапка алып барып өлтүрүшмөк. Бирок пландары өзгөрүп, Нарын районунун Куланак деген айылынын тушуна, Нарын дарыясынын жээгине алып барышат. Ошол жерден аларды сабап, өрттөп, сөөктөрүн дарыяга ыргытып жиберишкен. Алардын сөөгү көпкө чейин табылбай жүрдү. Кийин сөөк табылганда спорт дүйнөсүнүн балдары туш тарапка качты. Семетей Талас уулу Алмазбек Сулайманов Нарындагы жатак абагына чыгып барганда Имаш Шамиевдин жакындарынын эски жарасы жаңырып, өч алууга барды деп эсептейт. Анын баамында Сулаймановдун өлүмүнө кайсы бир Крим чөйрө өкүлдөрүнүн таасири болгон эмес. Алмазбек Сулайманов Крим авторитет Камчы Көлбаевдин ишенимдүү адамы болгон. Керек болсо экинин бири деп да айтсак болот. Бирок анын өлүмүн Крим чөйрөгө байлоого болбойт. Болгону Сулайманов Нарындагы жатак абагына чыгып, көчөдө ээн эркин жүргөнү Шамиевдин ачуусун келтирди. Кылмышка шектүүнү абакта өзүнчө кармаш керек деп эсептейм. Бул жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын иши. Бирок кылмыш дүйнөсүндөгү каршылаштарды чоого отургузуп коюу кооптуу. Ушундан улам Сулаймановдун өлүмү үчүн шектүү болуп жаткан 25 жаштагы жигиттин өмүрү коркунучта болуп калышы ыктымал. Имаш Шамиевдин жакын тууганы, коомдук активист Рита Борбукеева Сулаймановдун өлүмү үчүн шек саналып жаткан Талгат Шамиев тууралуу буларды айтып берди. Имаш байкем кеч үйлөндү. Талгат жалгыз баласы болчу. Ал атасы өлгөндө 2 жашта эле. Кийин апасы менен Чолпон Ата шаарына көчүп кетишкен. Мектепти ошол жерден бүтүрдү. Андан кийин Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде окуп жаткан. Кийин шартына байланыштуу Нарындагы Борбор Азия университетине которулган. Крим чөйрө менен таптакыр байланышы болгон эмес. 2 жыл мурда үйлөнгөн, бир кызы бар. Чолпон Атада ишкерлик кылчу. Менин билишимче ал атасы үчүн өч алам деп жүргөн эмес. Окуя болгон күнү ал апасы, аялы менен ооруканага бараткан. Жолдон Алмазбек Сулайманов айдап бараткан машина менен жөөлөшө кетип, чатак чыгыптыр. Булар бири-бирин тааныйт да, кырсыктан кийин экөө айтыша кетип, окуянын жыйынтыгында Талгат киши өлүмүнө кириптер болду. Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда, өлкө Камчы Көлбаевдин, Азиз Батукаевдин, Алмаз Бокушевдин кылмыштуу тобуна таандык 421 адам каттоодо турат.